Сүмөлүк кайнап жаткан казанга 4 жаштагы бала түшүп кетти. Чуркап ойноп жүргөн жеринен сүмөлүк кайнап жаткан чоң казанга түшүп калган 4 жаштагы баланын атасы алып чыгып, оор абалда ооруканага жеткиришкен эле. Кырсык Тажикстандын түндүгүндөгү Истаравшан районунда болгон. 21 март Нооруз майрамынын урматына чоң казанга сүмөлүк жасалып жаткан жерде ойноп жүргөн 4 жаштагы Рустамбек Кадыров аттуу капыстан кайнап жаткан казанга түшүп кеткен. Анда дароо казандан чыгарышып ооруканага жеткиришкен. Денесинин 75% күйүп калган бала жандандыруу бөлүмүнө жаткырылып, эсине келбеген бойдон 24 мартта үзүлгөн. Дем алуу органдары да күйүккөн, катуу жабыркагандыктан дарыгерлер баланы сактап кала алган эмес. Баланы казандан чыгарууда атасы жабыркаган. Булак Кабар 24.kg.